Каник Матыч, Мал шаарына кош келипсиздер. Азыр элибизде бул канатта 250 болду, анан сол канатта 550 болду. Каракол шаарына биз барып жүрөбүз, андан тез өткен шаарлардын бири биздин Султанбарлык, биз сыймыктала турган шаар. Биз ушу шаар менен Мала шаарынын ортосунда достук мамилени куруп алсак, тажрыйба алмашууда биз да барсак деген ойдо меморандумду түзүп койгонбуз. Тажрыйба алмашуу болуп турса жакшы болот. Ушул учурдан пайдаланып, Эмисбек Абдыжанов сиздин коллективиңизди ушул биздин мэриянын атынан, жеке өзүмдүн атынан ушул Каракол шаарына чакырып келип кетиңиздер. Рахмат. Милиция кызматкерлеринин берген маалыматында бизде 30 август эгемендүүлүк күнү ушул жерде болду да. 70 000 адам. Вот, экскаваторлар иштеп атпайбы? Ошол жака чейин тугуп кетти. Адамдар. Азыр ошо казып аткан жер филармония болот. Филармониябыз жок болчу биздики. Кинотеатр деле филармонияга иштеп жүргөнбүз да. Филармония түшөт, анын жердеги 3 этаж, ара 1 этаж турбайбы? Ошол жерге музей болот. Бул жерде ГИ компаниясы тарабынан үйлөр курулуп атат. Бул жерде насос турбайбы? Крандар турат. Бул жерде 5200 орунду дворец спорта. Спорттук иш-чаралардын баардыгы ушул жерде болот. Олимпийский стандартта бассейн, многофункциональный залдын ичи. А жерде күрөш, карате баардыгы болот да. Тренажерный зал, женский бөлөк, мужской бөлөк. Кээ жерлерге баягы суу салга тартылган жерлер бар да. Ошол жерлерди ушу менен азыр чачып сугарып кетебиз да. Бул жерде спиртсу да барбы? Спиртсу да бар. Ооба, Пылесос да бар. пылесос барбы? Ооба, бул сен барып ошол сугарып, анан жолдорду бөлүп бергенбиз. Эми бизде тазалык ишкана, жол башкармалык, жашылдандыруу чарбасы. Биздин Манас шаарыбыз мындайча айтканда, мындай универсалдуу да. Мындай чоң 18 футтан эко, 14 футтан эко, вадыбыз алдык, пылесос алдык, чоң пылесостон эки кичинекей пылесос буларды тротуарларды жууп турган, тазалашып кое турган. Сигнал бул домдор. Домдордун алдына контейнер коюлбаган домдор. Барбы ушул? Бар анда. Бизде бар. Ошолорго коюп коебуз. Булар ошолор барып тегеренип алып чыгып кетишет. Мындай ошол тегеренип алып чыгып кетишет. Gaz menен, метан газы менен жасалат. 50 автобус. Метан газы менен жүрүп керек. Бизде бүт маршруттар бул. Метан газы менен жүрө турган 50 автобус бар. Ал метан газыбыздын заправочный станциябыз бизде Бишкек ош жолунун трассанын боюнда Сузак айлыкына карашты жер. Населенный пункттан алысыраак келет. Ошол жактан кечинде жумуштан кийин барып заправка кылдырып, эртең үчүн жумушка даярдык. Бизде газна жок dedi, газда жок. Саркылгысуунун химиялык составын карайбыз. чыгып аткан Киргенден баштап чыкканга чейин. Анан жанагы биз флор кошобуз го. Ошонун жанагы составлары ушул жердин лабораториясына карап, нересин нормасын ошол эсептеп. Автоматически бул жерден ошол нормасын чыгарып берет, өзү кошулат. Сиздерде мындай оперативдүү түрдө иштеп аткан ишиңерди өткүзүп бардык, ошону колго алышыңыз керек экени